1-июль Кыргыз Республикасында куткаруучулар күнү. Эгемендикке ээ болгондон кийин Кыргызстанда табигый жана техногендик кырсыктар менен күрөшө турган мамлекеттик органды түзүү зарылдыгынан улам Кыргыз өкмөтү 1991 жылдын 1-июлундагы номер 317 токтом менен Министрлер комитетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссиясы түзүлгөн. Комиссиянын милдеттерине табигый техногендик кырсыктарга байланыштуу кырсыктардын алдын алуу, сактануу жана жоюу, издөө, куткаруу жумуштарын жүргүзүү кирген. Аталган комиссиянын курамында ал кезде 7 гана кызматкер бар эле. 1992 жылдын май айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинде өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссиясынын биринчи төрагасы Ян Фишердин жетекчилиги менен кооптуу табигый кырсыктарга жана кубулуштарга байкоо жүргүзүү борбору ыкчам чара көрүү кошууну түзүлгөн. 2005 жылга чейин аталган комитет бир нече жолу өзгөрүп, алгач 1993 жылдын 27 майында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен комиссиянын курамына жарандык коргонуу башкармалыгы өткөрүлүп берилет. 1996 жылы өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу боюнча министрлиги, 2005 жылы президенттин жарлыгы менен кайрадан өзгөчө кырдаалдар министрлиги болуп түзүлгөн. Жаратылыш кырсыктары өлкөнүн түштүк жергесинде басымдуулук кылгандыктан калкка жеринде жеткиликтүү жардам көрсөтүү, ыкчам аракеттерди көрүү, кечиктирилгис чараларды учурунда кабыл алуу үчүн министрлик Ош шаарына жайгаштырылган. Министрликтин курамына тоо кен кырсыгынан куткаруу кызматын, өрткө каршы күрөшүү кызматын, гидромет кызматын, өзүнчө куткаруу аскер бөлүгүн камтыйт. Коркунучтуу табигый жана техногендик кырсыктарды жана кубулуштарды божомолдоо, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис иштерди уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иш-аракеттерин жасайт. Бүгүнкү күндө өлкөнүн аймагында 14 миңден ашуун табигый кооптуу аймактар бар. Алар жер көчкү, сел, суу ташкындары, жер титирөө, кар көчкү жана башка жаратылыш кырсыктары. Өлкөдө жыл сайын 300гө жакын түрдүү жаратылыш кырсыктар катталып турат. Табигаттын терс көрүнүштөрү экономикага бир топ чыгымдарды эле алып келбестен, адам өмүрүндө алып кеткен учурлар катталган. Алардын орчундуусу 2008 жылдын 5 октябрында Алай районундагы Нура айылындагы жер титирөө. Анын кесепетинен 75 жарандын өмүрү кыйылып, айылдагы турак жайлардын баары жараксыз абалга келген. 2015 жылдын 24 май түнү Сузак районунун Ырыс айыл аймагына караштуу Кыржол айылында жер көчкү жүрүп, 5 үйдү басып, 6 адам көчкү астында калган. Ушундай эле кырсык 2016 жылы 15 май күнү Кадам жайда катталып, 15 коктудан келген селдин кесепетинен 5 тургун каза тапкан. 3 жашар наристенин денеси табылган эмес. Суу дүйнөдөгү табигаттын бир сыры. Табигатты көрктөндүрөт. Бирок ошону менен бирге анын залалы да тиет. 1998 жылы Гөгарт дарыясы жээктен ашып, Жалал Абад областындагы Сузак айылын каптап кеткен. Анда миңден ашуун турак жай бузулуп, тургундарды тик учак менен эвакуациялап, калыбына келтирүү иш-аракеттери аткарылган. Ушул эле жылы Кадамжай районундагы Шахимардан көлүнүн толкушу жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган. Кыргызстанда 2000ге жакын бийик тоолуу көлдөр бар. Анын ичинде 300гө жакыны жарылып кетүү коркунучунда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бийик тоодогу көлдөрдүн жарылып кетүү коркунучун изилдөө максатында жыл сайын тик учактын жардамы аркасында аэровизуалдык көзөмөлдөө жүргүзүп турат. Жыйынтыгында көлмөнүн ашып кетүү коркунучу бар делген көлдөрдү азайтуу максатында 2013 жылдан тартып сифондук ыкманы пайдалана баштады. Анда аталган ыкма менен суунун көлөмүн азайтып, коркунучун жоюу иш-чаралары жүргүзүлүп келүүдө. Тоо кен куткаруу кызматында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштерин күчөтүү, адамдарды куткаруу, өрт өчүрүү, шахтадагы жарылууларды жоюу сыяктуу так максаттар коюлган. Аны менен бирге эле материалдык техникалык базасы дагы чыңдалды. Атом энергиясын ар тараптан колдонуу 20-кылымдын орто ченинде өлкө аймагында уран кендерин өндүрүүдөн жана иштетүүдөн бир кыйла көлөмдөгү радиоактивдүү жана уулуу калдыктардын пайда болушуна себеп болгон. Республиканын аймагында тоо кен өндүрүшүнүн уулуу жана радиоактивдүү калдыктары бар 92 объект жайгашкан. Алардын ичинен 58 калдык сактоочу жайы жана кен калдыгы министрликтин карамагында. Азыркы убакта республиканын аймагындагы калдык сактоочу жайлардын жана кен калдыктардын көпчүлүгү коркунучу бар сейсмикалык кооптуу зонада жана суу дарыя жээктерине жакын жайгашкан. Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттиктин максаты кен калдыктарды коопсуз абалда кармоону камсыздоо жана калдык сактоочу жайларды белгиленген коопсуздук талаптарын сактоо болуп эсептелет. Өлкөбүздүн тоолуу унаа жолдорунда кыш мезгилинде кар көчкү түшүү коркунучу жогорулайт. Бул табигаттын терс таасиринин алдын алуу максатында кар көчкүлөрдү атайлап түшүрүү иш-аракеттерин тиешелүү министрликтер менен биргеликте өзгөчө кырдаалдар министрлиги ишке ашырып келет. Аталган кан жолдо жыл сайын 10 чакты адам кар көчкү алдында калып каза болчу.
Атайлап кар көчкүлөрүн түшүрүү иш-аракеттеринин жана алдын алуу жумуштарынын натыйжасында акыркы 3-4 жылдан бери Бишкек-Ош унаа жолунда кар көчкүнүн адам өмүрүн алуусу токтоду. Куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбору 2002 жылдан тарта өзгөчө кырдаалдарды жоюу тармагында 3000ге жакын адисти даярдаган. Кыргыз Республикасынын президентинин 2001 жылдын 5 январындагы жарлыгы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2002 жылдын 20 июнундагы 388 токтомунун негизинде биринчи өзүнчө ыкчам куткаруу базасы Москва районунун Садовой айылында куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбор болуп түзүлгөн. Атайын мобилдик куткаруу кызматында оңго чукул ар тараптагы куткаруу багытынын ыкмалары колдонулат. Борбор эл аралык стандарттагы куткаруучуларды даярдайт. Буга далил катары борбордун адистеринин алыскы жана жакынкы чет өлкөлүктөрдүн 25 командасы катышкан Казспас мелдештеринде катышып, акыркы 6 жылдан бери 3-орунду камсыз кылып келишүүдө. Өрткө каршы мамлекеттик агенттиктин түзүлгөндүгүнө 90 жыл болду. Өрткө каршы жана куткаруу бөлүктөрүн министрликтин алдындагы өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттигинин түзүмдүк бөлүктөрүнүн базасында түзүлгөн. 2014 жылы Бишкек-Торгарт, Бишкек-Эркештам жана Ысык көл аймактары стратегиялык багыттагы жолдордогу ар кандай техногендик кырсыктарды жоюу жана жабыркагандарга биринчи жардам көрсөтүү максатында 21 жерде өрткө каршы жана куткаруу бөлүктөрү ишке кирсе, 2015 жылы 3 бөлүк ачылды. Ал эми 2017 жылга чейин дагы 24 өрт куткаруу кызматтарын түзүү пландалууда. Жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында алгачкы 3 айдын ичинде 70 адамдын өмүрү куткарылып калган. 6 өрткө каршы жана куткаруу бөлүктөрүнө Жайка эл аралык уюмунан жардам катары берилген 9 даана атайын авариялык куткаруу техникасы менен камсыз болушкан. Калган 15 бөлүктөрү министрликтин аймактык куткаруу кызматтары, министрликтин ички резервинен 15 авариялык куткаруу автоунаалары менен жабдууланышты. Тоо арасында катталган өрттү өчүрүүдө жаңы ыкма иштелип чыкты. Бул аракеттердин аркасында унаа жетпеген аралыктагы өрттөрдү өчүрүүгө болот. Мисалга алсак, тоого жакын жайгашкан дарыялардан сууну инженердик ыкма менен алып келип, техника бара албаган аймактан 1 чакырым аралыктагы өрттү тез арада өчүрүүгө мүмкүндүк түзүлдү. Өрткө каршы мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери атайын ыкманы иштетип көрүштү. Анда 50-60 метр бийиктикке суу чачылды. Ал эми өрт катталган аймактан 1 чакырым аралыктан суу тартылып келинип, өрт өчүрүлдү. Эми мындан ары техногендик ири өрт кырсыктарын өчүрүүдө насостук станциянын жардамы аркасында иш жүргүзүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине өлкө аймагындагы коопсуздукту, калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо маселелерин чечүү максатында кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалымат башкаруу системасы иш алып бара баштады. Мамлекеттик нөөмөт диспетчердик 112 кызматы бирдиктүү маалыматтык башкаруу системасы төмөнкү негизги компоненттери болуп, кризистик кырдаалдарда башкаруу борборлорун өнүктүрүү, калкты маалымдоо жана кабарландыруу боюнча жалпы мамлекеттик комплекстүү системасы болуп саналат. Бүгүнкү күнү кризистик кырдаалдарда башкаруу борборлору республиканын бардык региондорунда иштөөдө. Онлайн режимде ыкчам башкаруу чечимдеринин кабыл алынышына көмөк көрсөтөт. Бирдиктүү мамлекеттик нөөмөт диспетчердик кызматы 2014 жылдын 15 декабрында расмий ачылган. Ошол күндөн тартып бүгүнкүгө чейин миңдеген жарандардын чалууларына жооп берип, өтүнүчтөрүн, суроо талаптарын орундатты. Максаты өрт коопсуздугун камсыздоо, калкты өзгөчө кырдаалдардан сактоо, укуктук тартиптин абалын байкоо болуп саналат. Кырсыктар менен күрөшүүдө алдын ала берилген маалыматтар жогорку мааниге ээ. Министрликтин гидрометеорология агенттиги аба ырайынын узак мөөнөттөгү жана жакынкы убакытта аба ырайынын божомолун айтса, өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг департаменти кокус болуп кетүүчү кырсыктарга чалгындоолорду жүргүзүп, министрликтин тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө кечиктирилгис иш-чараларды жүргүзүүсү боюнча сунушун берет. Анын алкагында министрликтин өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү түндүк жана түштүк борборлору, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча департаменти, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча капиталдык курулуш департаменти жана сел жана суу ташкындарынан коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги калкты жана аймактарды коргоо боюнча чараларды көрүшөт. Ал эми куткаруу жумуштарына Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин авиация мамлекеттик ишканасы суучулдар кызматы тартылат. Суучулдар кызматы министрликтин алдындагы жаш кызматтардын бири. 2010 жылы түзүлгөн бул кызмат өзүнүн жогорку деңгээлдеги даярдыгын көрсөтө алган. 2012 жылдан тарта Чолпон Ата шаарында жарандык коргонуу эл аралык уюмуна кирген өлкөлөрдүн суучул куткаруучуларына сууда куткаруу, суучулдардын иши тууралуу тренингтерди өткөрүп келишет. Bilimde
Süreli